Саламатсыңарбы достор, мен бүгүн сиздерге видео сабак аркылуу Instagramга кантип компьютерден видеолорду, фотолорду, сүрөттөрүбүздү, маалыматтарды кантип жүктөсө болот. Ошону көрсөтүп кетейин, балким сиздер үчүн пайдалуу болот. Менин атым Асылбек, Sonaryp Академиясынын тренери болом. Анда кадимки эле Google браузерге киребиз. Google браузерден бул жака instagram.com деп жазабыз. Кадимки эле Instagramга киргендей. Андан кийин бул жерге биздин аккаунт өзү жазылып калыптыр. Бул жерге кааласаңыз через Facebook, кааласаңыз өзүңүздүн логин пароль же болбосо телефонуңуздун паролуну сурайт, ошол жактан терип кирсеңиз болот. Анда биз өзүбүздүн аккаунтка киребиз. Уже Instagramда бул компьютерный версиясы, мындайча айтканда. Эми бул жерде көргөнүңүздөрдөй лайктарды баса алабыз, комментарий жаза алабыз, бирок сүрөт жүктөй албайбыз. Кантип сүрөт жүктөйбүз? Эми аны настройка кылыш керек. Google браузердин настройкасына киребиз. Бул жерде настройка управления Google Chrome деген 3 точка турат. Андан дополнительный инструментиге киребиз. Андан кийин сол тарапта акырында инструменты разработчика дегенге кирсек, бул жерде уже Instagramдын разработчиктердин бөлүмүнө кирдик. Коддордо жазылган. Эми ошондо дагы плюс чыкпаса, сүрөт жүктөй турган бөлүм F5-ти басабыз клавиатурадан. F5-ти басышыбыз менен өзүңүздөр көргөндөй плюс, дом, поиск, издөө бөлүмү жана жүрөкчө чыкты. Эми бул плюсту басып, компьютерден каалаган сүрөттөрүбүздү киргизе алабыз. Анда каалаган сүрөтүбүздү киргизе алабыз. Эгер бул маалымат сиздер үчүн пайдалуу болсо, биздин каналга катталып, маалыматты досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Сизден эми өзүңүздөр көргөндөй далени басып, өзүбүздүн сүрөттүн аты жөнүнө жазып, эмне жөнүндө кайсыл жерде жазып, досторубуз менен бөлүшөбүз. Поделицаны басып бөлүшөбүз. Азыр бул сүрөттү бөлүшүү шарт эмес, ошондуктан өчүрүп коелу. Баарыңыздарга ийгилик. Бул маалымат пайдалуу болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, Мадаиев Асылбек каналына катталып коюңуз. Бул жакта сонун долбоорлор, жаңы технологиялар, жаңы функциялар, платформалар менен бөлүшүп турабыз. Чоң рахмат, ийгилик каалайм баарыңыздарга.